Кыргыз гидромет агенттиги жакынкы күндөрү аба ырайы кескин өзгөрөөрү маалымдады. Ага ылайык өлкөнүн көпчүлүк аймактарында Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Суусамыр өрөөнүндө абанын температурасы түнкүсүн -35 градуска чейин жетиши ыктымал. 15 январдан тартып мындан аркыда абанын температурасыны төмөндөшү күтүлүүдө. Бул 5-6-11 градус сууктан 8-13 градус суукка чейин түнкүсүн болот. Күндүз 0,5 градус сууктан 1,6 градус суукка чейин төмөндөйт. Жана 16-сынан тартып абанын күндүзгү температуралары бир аз жогорулап, бул 2 градус сууктан 3 градус жылуулукка чейин болушу күтүлүүдө. Ал эми 18 январдан тарта күн жылый баштайт. Орточо айлык температура -1ден +1ге чейин жетет. Синоптиктердин айтымында өлкөдө акыркы 10 жыл аралыгында 2018 жылы катуу ызгаар болуп, абанын температурасы -30 градуска чейин жеткен. Андан бери мындай суук каттала элек. Бул 2018 жылы эң суук январь айындагы температурасы байкалган. Бул январь айынын акыркы 10 күндүктөрүндө 27 градус суукка чейин төмөндөгөн, бирок бул общий статистика боюнча абсолюттук минимумга жеткен эмес. Абсолюттук минимум 1969 жылы 28 январда -31 градусту түзгөн. Адистердин пикиринде кыштын узак жана оор болушу ден соолукка терс таасирин тийгизет. Ошондуктан айрым өлкөлөрдө бул мезгилде саат чебеси 1 саатка артка жылат. Совет учурунда Кыргызстанда да саат күндүн узарышына жана кыскарышына жараша жылына 2 жолу, жазында 1 саат алдыга, күзүндө 1 саат артка жылдырылчу. Кыргызстан мындай эрежеден 2005 жылы баш тарткан. Айта кетсек, буга чейин эл өкүлдөрү да бул маселени көтөрүп, бала бакчага жана мектепке таңкы саат 7де барган балдардын уйкусу, психикасы бузулуп жаткандыгын жана жолдо автокырсыктар көп болуп жаткандыгын жүйө келтирген жайы да бар. Бала бакчада тамак ичкенге, ойногонго көңүлү келбестен, балдар психикалык жактан жабыр тартып калып жатат. Мектепке баргандарда деле ошол. Жол кырсыктарына да сааттын таасири тиет окшойт. Адам шашканда, бир жака жетишпей жатканда нерви козголуп, авариялык абалга дуушар болуп жаткандай. Күндүн узарышына жана кыскарышына байланыштуу саат чебесин жылдыруу практикасын дүйнөнүн Түркия, Бразилия, Иран, Украина, Өзбекстан сыяктуу бир нече өлкөлөрү колдонот. Адистер саатты артка жылдыруу убакытты, акчаны жана электр кубаттуулугун пайдаланууда үнөмдүү болуп, оң натыйжа берерин айтып келишет. Ошондой эле учурда эксперттер бул ыкманы колдонуудан мурун канчалык деңгээлде пайдалуу болорун тыкыр иликтеп чыгуу керектигин билдиришет. Ал эми акыркы 15 жылда мындай практикадан 10дон ашык өлкө баш тарткан. Во сколько встаем, сколько людей едут. Бул маселени кылдаттык менен карап чыгуу зарыл. Мындан көп нерсе көз каранда. Убакытты 1 саатка артка жылдыруу менен биз чын эле пайда көрө алабызбы? Маселен, жарандардын иш графиги кандай? Баары каралышы керек. Учурда кыргызстандыктар кыштын эң ызгардуу учурунда, тактап айтканда Чилдеде күн кечирип жатышат. Кышы оор аймак катары эсептелген Нарын шаарындагы 1-класстын окуучуларынын эс алуусу 1 жумага узартылды. Анын эң негизги себеби катуу суукка байланыштуу экендиги айтылды. Ал эми калган мектептердин 1-класстан 11-класска чейинки окуучуларына бүгүндөн тарта окуу башталды. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.